Кутман таң барыңыздарга, таңкы регион стермен кайрадан түз эфирде. Дүйшөмбөдөн жумага чейин саат 8-тен 9-га чейин биз аралыкта стермен кызыктуу маектер болмокчу. Бизден алыстабай туруңуздар. Анан мен Самара Марбаева апармакчымын. Бүгүн 15 октябрь. Сыртта барай абдан жаандуу. Колуңуздарга кол чатыңыздар алыңыздар дагы жол кийинип, жан дүйнөңүздөрдү жолугуп каралыңыздар. Бүгүн болсо так эрте келген конокторубуз бар. Эт кластеринин жетекчиси, Экомиттин төрагасы Мамытбеков Мамытканов Бактыбекси. Кутман. Ошондой эле Кут Консалт айтымбы? Жетекчиси, компаниянын жетекчиси Бектаналиев Акимбек. Кутман. Ошондой эле мырзаларга кошулган айымыбыз бар. Көптесени эксперт кылган Дамира эксперт. Кутман. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Жаандуу кечти. Аба таза болуп калды. Сон. Эми сөзүн башы эле болсун. Экспорт. Эмнени экспорт кыласыздар? Көрүүчүлөр абдан кызык болуш керек. 3 жетекчи келиптир. Эмне жөнүндө маек болот экен? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин Кыргыз экспорт борбору быйыл 2024-жылы ишке кирип десек болот. Былтыр 22 сентябрда 2023-жылы ушул токтом менен чыккан. Бекиген ушул борбор ачылат деп Минэкономиканын алдына. Анан биз жумушка кирген күнүбүз бул февралдан баштап иштей баштадык. Биздин бүгүнкү күндө 32 штат менен иштеп жатабыз. Эмнени экспорт кыласыздар? Биздин борбор бүгүнкү күндө баардык Кыргызстандан эмнени өндүрүлгөн нерсени эмнени сыртка чыгарып экспорттоосо болот. Ошонун баардыгын экспорт кылганы жардам беребиз. Биз өзүбүз экспорттобойбуз. Кыргызстандагы өндүрүүчүлөрдү колдоо максатында биз түзүлгөнбүз. Негизи биздин Кыргызстанда бул айыл чарба продукциясы, анан алдына азыр кетип аткан бул тигүүчүлүк, швейный бизнес. Ушул эки тармак аябай Кыргызстанда өнүккөн десек болот. Ушуларды сыртка чыгарып мактансак дагы болот, көрсөтсөк дагы болот. Анан бирок айтпай кетсек болбойт, азыркы күндө даже промышленность деп коебуз, оор өнөр жайдагы өнүгүп жатат. Аны деле экспорттоого жардам беребиз. Ошондо экспорт кылганда кайсыл жактарга жибересиздер? Негизги биздин эми жакынкы өлкөлөр бул биз менен чектелген өлкөлөр. Россия, ошо ЕЭТтин ичиндеги өлкөлөр десек болот. Бирок жакынкы алыскы биздин зарубежье, биздин өлкөлөргө бардыгына эле, Европага деле, Америкага чейин деле барат. Бүгүнкү күндө Арашанын ишканасы Америкага чейин өзүнүн продукцияларын жеткирип берүү менен алектенип атат. Андан сырткары башкалар деле бүт баары Кытай, Япония, Корея, бул жагы болсо Саудовская Аравия, Дубай, бардык эле өлкөлөргө жеткирип атабыз. Анда абдан сонун өнүгүү болуптур. Ийгилик каалайбыз ар бир өнүктүрүүчүгө. Экомит деген бул кандай чечилмек? Эмне деп кене маалымат берсек болот? Анткени көбүнчөсү телекөрүүчүлөр Экомит деп койдум. Бунун кандай чечилмеси бар экен деп күтүп жаткан болуш керек. Экомит деген өзү экологический эт деген эле сөз. Биз ошону түзгөндө эле ушул дүйнөлүк международный рынокко чыгабыз деген аракет менен түзүлгөн бул өзү. Бунун түзүлгөнүнө деле ошо бир ассоциациянын түзүлгөнүнө бир 3 жылдай болуп калды быйыл. Биз эми бир нече мамлекеттерге бүгүнкү күндө эт экспорттойбуз. Кыргызстан эми союз учурунан бери эле ушул ички өндүрүмдүн бир союз учурунда бир 50-60% бул айыл чарба өндүрүмү болсо, ошонун ичинен бир 60% кайра сельское хозяйствонун ичинде эт өндүрүм болгон экен да. Анан бул эми исторический максимумга биз кайра жеткизгенге азыр аракеттердин үстүндөбүз. Эми өзүңүздөр билесиздер, тиги акыркы мына 2 жылдын ичинде КАПК деген эме бар, проект бар. Ошол долбоордун негизинде азыр элдерге кредит берилип атат. 6% кредит. Бул ушул айыл чарбаны, дыйканчылыкты өндүргөнгө. Мунун ичинен 16 кластер төзүлгөн. Ошонун ичинде эт кластери да бар. Мындай мүмкүнчүлүктөн колдонуп айта кетейин дегеним, эт өндүргөнгө, эт малды көбөйткөнгө, малды бордоп бакканга негизи эле
тармагын өстүрүүгө ошо бүгүнкү күндө кредиттерибиз бар. Мына акыркы маалыматтар боюнча, Нацбанктын маалыматы боюнча ошо 3,5 миллиард сом бүгүнкү күнгө берилиптир ушул эт тармагына. Бул эми жакшы көрүнүш деп эсептейбиз. Мурда деген мындай бул тармакка мындай жакшы басым болгон эмес. Бул дагы ички дүң өндүрүм көбөйгөн сайын биздин бул эттин баазын төмөндөткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Эттин баазы төмөн болсо биз жакынкы жана алыскы мамлекеттерге экспорт кылсак болот. Мисалы биздин бүгүнкү күндө ошо меморандумубуз бар. Саудовская Аравия менен, Арабский Эмират менен, анан Катар өлкөсү дагы бизден эт алганга кызыктар. Андан тышкары бүгүнкү күндө меморандум бар азыр. Кытай эл республикасы менен дагы чоң келишимдер бар. Пока багы правительствонун ортосунда протоколдук кол коюулар боло элек, но ошонун үстүндө иш жүрүп жатат. Бул жөнүндө айта кетсек, бул өтө чоң мүмкүнчүлүк. Мисалы Кытай эл республикасы жылына бир 30 миллиард долларга эт сатып алат да. Булар дүйнө жүзүнөн алышат. Бразилиядан, Мексикадан, Америкадан, Аргентинадан, эми алысты 8000 километр жерден алып келишет. Ага караганда биз түйүндө турабыз. Этти биз бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан тышкары булар бизге аябай жакшы мындай кол сунуп аракеттерди кылып атышат деп эсептейм. Себеби дегенде мына былтыр биз бир чогулушубузда булар бизде болгон, Кыргызстанда болгон малдын бардыгын 2 жыл вакцинация кылып берели деди. Бекер. Булар биз буга чейин кайсыл мамлекеттен вакцина алып жүрсөк, ошол эле мамлекетке акчасын которуп бергенге да макул болуп атышат. Себеп дегенде биздин этибиздин жакшы сапаты Орто Азияда биз тоолуу районго киребиз. Мисалы Бишкектин турушу эле Дубайдагы Бурдж Халифтин үстүндө турабыз да. Мисалы Бурдж Халиф 800 метр болсо, биздин ушул турган жерибизде эле 800 метр над уровнем моря. Анан соответственно мындай бийик болгон сайын тоолуу региондо чөп дагы аябай жакшы өсөт. Восковой учур деп коет, мындай дүмбүл болуп бышкан учурда бат болот. Анан биздин суубуз дагы мындай структурированный сууга кирет. Туз дагы жакшы өстү. Суубуз дагы жакшы и биздин бүгүнкү күндө этибизге суроо талап аябай көп. Дүйнө жүзүндө да болот. Анан биринчи очередде ушу жакынкы кошунабыз Өзбекстан менен Тажикстанда деле аябай чоң талап бар да. Ар бир каналдарын, YouTube каналдарын көрө турган болсом, бизде көп эле жарандарыбыз көрөт. Кыргызстандан келген мал, Кыргызстандын буказы, Кыргызстандын кою, Кыргызстандын арашан кою деп биз кошуна мамлекеттерге ушу этти көп өндүрө ала турган мамлекет катары киребиз. Анан тоолуу район болгонубузга байланыштуу чөйүбүз дагы, суубуз дагы аябай жакшы деңгээлде да. Ошого бизде талап көп да. Экспорт кылган көрүнчө малдар кайсы областтарда багылат негизи экспорт кылыш үчүн? Бизде ар бир областта өзү мал бакканга ыңгайлуу деп эсептейбиз. Себеби дегенде Кыргызстанда 9000 квадратный километр эмебиз бар, пастбище. Жай. 9 миллион гектар квадратный километр. 9 миллион гектар жайтыбыз бар. Бул деген бизде эттин баазын ылдыйлатканга мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы айталы, башка мамлекеттерде жай кышы колдо кармап, колдо чөп бере турган болсо, биздики жайытта чыгып кетет да. Бул эми дагы бир эмелер, көйгөйлөр бар. Мисалы алыскы жайыттар көп мал чыкпай калып атат. Бул да бүгүнкү күндө катуу иш жүрүп жатат. Бул жагынан эми Минсельхоздагы аябай чоң сунуштарды берип атышат. Алыскы жайлоолорубуз бизде мал чыкпай эле калып кетип атат да. Багы инфраструктура жок болуп калганына байланыштуу жакынкы эле жолдун эле эки чекесине отуруп калып атышат да. Мисалы алыскы Арпа, Аксай деген жайлоолорго мен өзүм да барып көрдүм, мындай мал жок да. Эми муну айта кеткенибиз, мүмкүнчүлүк аябай чоң. Ушул направленияда биз могу региондо биринчи орунга жетише алабыз. Союз таркагандан бери Союздун ичиндеги ар бир өлкөдө малды кескин түрдө азайып кетти. Кыргызстанда Кудай буйрса 2 эсе көбөйдү. Эми бүгүнкү күндө, конечно, саны менен аябай көбөйдү, бирок сапаты менен дагы азыр жакшы уровеньге чыкканга
правительстводагы, Минсельхоздагы аябай чоң салымдар жазып атышат. Мисалы, азыр лизинг ската деген бар. Сиз породистый мал алып келе турган болсоңуз башка мамлекеттен, ошону 10% төлөп, Айылбанк анан Элдик банк аркылуу лизингке алсаңыз болот. Шуну дагы Минсельхоз бүгүнкү күндө чечип берип атат. Жеңилдиктер болуп аткан турат. Аябай чоң мындай иш чаралар жүрүп атат. Рахмат. Аким мырза, сиздин ушул Минт, Экоминт, ошонун төрагасы, жетекчиси, жардамчысы болгондо, сизге эмнерек айтып берсеңиз? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр жакшы сөздөр айтылды. Дамир айымдагы, Бакыт мырза дагы негизи экспорт кылатан мүмкүнчүлүк көп бизде. Малды бордоп багуу боюнча да мүмкүнчүлүктөр көп. Жакынкы мамлекеттерде эле, араб мамлекеттер айтылды. Бардыгында азыркы современный сөз бар, бренд деген. Кыргызстандан өндүрүлгөн койдун эти, малдын эти деген. Бирок ошолордун баарын экспорттоодо бир англисче bottleneck деп коет, узкий горлышко. Ал жанагы эмне көйгөй болушу мүмкүн. Бизде көпчүлүгү мал менен жүрөбүз, ата бабабыздар менен мал багып атабыз, бирок мындай саны бар, сапаты бир аз талапка жооп бербеген учурлар дагы көп да. Мисалы ошол эле букаларды алсак, жанагы сойгондон кийинки салмагы азыраак чыгат. Ошону кантип көбөйтүш керек? Жөн эле салмагын көбөйтүп эмес, ошонун сапатын кантип жакшыртыш керек? Ошо Экоминт ассоциация менен бүгүнкү күндө биз келишимге келдик. Окутуу жагын, консультация берүү жана окутуу эле жөн эле коюп эмес, бир жыл ошону колунан жетелеп, дыйкандарды, ошо мал баккандарды, малчыларды, фермерлерди ошолорго туура шартты түзүп, жана малды кармаган жеринен шарт болуш керек өзүнүн. Мал деле жаныбар да, ал деле жылуу нерсени жакшы көрөт, комфортту жакшы көрөт. Убагы менен жем чөптү, сууну берүү, убагында карап, убагында тазалап туруу деген нерселердин баарын колго алып, ошонун үстүндө иштеп, азыр ушу окутууну баштайлы деп атабыз. Азыр мына заявкалар түшүп атат ар жерден. Албетте бул жана төлөөнүн негизинде болот. Бирок биз ошол төлөнгөн акчаны жөн эле барып окутуп эмес, ошол жеринде окутуп, ошо сарайында шарт кандай болуш керек. Бүгүнкү күнгө чейин мына Бакыт мырза өзү дагы 28 жылдан бери ушул багытты колго алган, буканы бордоп багуу боюнча. Ошону, ошол тажрыйбаны, ошол технологияны, ошол методдук маны пайдаланып, ушу малды бордоп багууну ушу өзүбүздүн дыйкандарга кенен үйрөтөлү деп атабыз да. Ошонун үстүндө иштеп атабыз азыр. Анан ошол нерселерди биз малдын санын эле көбөйтүп эмес, сапатын дагы жакшыртып, эттин дагы букалардын салмагын да көбөйткөндөн кийин бизге азыркы айткан Кытай болобу, араб мамлекеттер болобу, ошолордон суроо талап мындан да көбүрөөк болот. Ошондо Кыргызстандан өндүрүлгөн эттин биздин жанагы экспорттун структурасында өзүнүн пайызы да көбөйөт да. Ошондо биз Бакыт мырза азыр айтпай калды. Кыргызстан ушу дүйнөдөгү эт өндүрүүчүлөрдүн 10 күчтүү мамлекетине же 20 күчтүү мамлекетине кире турган максат бар. Азыр 9 миллион гектар дегенде жөндөн айтылган жок да. Жайыттын багылган мал жанагы камап сарайдан баккан малдан өзгөчөлүгү бар. Сапат айырмасы чоң. Ошон үчүн ошол жагында колго алып иштеп атабыз. Анан учурдан пайдаланып мен дагы айтайын десем, ушу биздин окутууларга биз өткөзө турган ушул жанагындай информациялык кампанияларда өткөзөбүз. Ошолорго дагы кызыгып катышып берсе, ар бир фермерге ушул пайдасын алып келет да. Пайдасын көбөйтүп беребиз, акчасы дагы көбүрөөк болот, эттин да сапаты жакшы болот. Ушул баардыгына жанагы англисче win-win деп коет. Бардыгы тең ута турган багытты алып атабыз да колго. Ошондо сиздер дыйкандарга, фермерлерге бир эле бакканды эмес, анын дарылоо максатында дагы үйрөтөсүзбү? Дарылоо максатындагы, профилактика максатындагы, кармоо шартындагы комплексный кетет да бардыгы. Бир эле нерсени эмес, жөн эле багып эмес, баардыгын комплекс. Ошондо жандыктардан баштап бодоо малга чейин кандай багытта багыш керек экени. Ооба. Анан дагы бир нерсе бар, мына Дамир айым айтпадыбы? Экспорт боюнча деп. Экспорт ала турган чоң компаниялар өзүлөрү келип көрөт. Же өкүлүн жөнөтөт. Кандай шартта багып атасыңар? Кана силердин дыйканыңарды көрсөткүлө. 2-3 көрсөткүлө, биз көрөлү. Санитардык норма, гигиеналык норма, жанагыдай искусственный жанагы жасалма уколдорду бербей,
геномодифицирован нерселерди бербей бага турган болсоңор, биз анда силер менен келишим түзө алабыз дейт. Биз ошол багытта алып атабыз. Ошон үчүн комплекстин чечелип атабыз да, ушул маселенин баары. Жакшы, негизи Кыргызстанда көп нерсе өндүрүлөт эмеспи? Бул да эттин азыркы учурда эттин баасы бийиктеп, анан кайра төмөндөп кетти да. Ошонун себеби дагы эмнеден болду? Себебин мен айта кетейин. Мисалы, биз билебиз, эмне көп өндүрүлсө, ошого суроо талап көбөйөт. 2-3 фактор бар да бугачы. Биринчиден, элдин баягы жашоо шарты оңолгондо дагы эттин баасы негизи эле кымбаттайт. Биз эми эт кымбаттады дегенде бул салыштырмалуу да. Мисалы, биз жакында мына Саудовская Аравияга бардык, Арабский Эмиратка бардык. Эттин эң кымбаты 5000 сом экен килограммы. Биздин акчага менен? Биздин акчага 5000 сом. 238 реал экен. Бул бизде эле өсүп аткан ошо Абердин Ангус, Герефорд деген породалардын. Бизге азыр ошолор келген, 10 жыл болду, өсүп атат да. Буну биз баягы экспорттой турган болсок, ошол эле мамлекеттерге алар биздин баягы этти мындан да жакшы кымбатыраак баада сатышы мүмкүн. Но мен айта кетейин дегеним, мына биз Турцияны билебиз жакшы. Турцияда деле сулп эттин баасы $18. Уйдун эти, койдун эти $25. Бул деген биринчиден эле эттин кымбаташына өзгөчө шаарда, жолбозом аябай көп туристтер жүргөн жерлерде кымбаттаган себеби ошол жердеги аренданын кымбаттыгынан болот да. Мисалы, региондорду ала турган болсок, Кетмен төбөдө эт Бишкекке караганда бир 50 сомго арзан. Кыргызстан боюнча эң эле арзан регион ошол Жалал Абад областы, Токтогул шаар экен. Экинчи местеде Каракол турат. Бул деген логистика, ошол Караколдон бул жакка алып келиш. Бул жакта мал сойдургандагы относительно Караколго салыштырмалуу кымбатыраак. Жол кире, алыс жол, узак жолдон 400 километрден ашык жерден келет. Ошолор барып туруп эттин баасын кымбаттатат. Болбосо региондордо салыштырмалуу арзан. Эми Ош тарапты, Жалал Абад тарапты ала турган болсок, бул густонаселенный жер болгондо байланыштуу. Эт населениянын 53% түштүктө жашаган менен эттин көп потреблениясы түндүктө. Бишкек ушул баягы түндүктө болуп атат да. Салыштырмалуу мисалы регионально ар бир жерде ар башка түр тамак жейт, эттин түрүн жейт экенбиз. Мисалы күздүн күнүндө Ош тарапта, например, югта в основном кунажынын эти желет экен, уйдун эти желет. Мисалы Таласта жай кышы бою кунажынын эти желет. Кунажын уйдуку желет, буканын эти желбейт. Ал эми Бишкекте кичине баягы элдин дагы эмеси бар да, баягы илгертен телятина деп буканын эти Бишкекте эле желет да. И ошого салыштырмалуу буканын эти кымбат. Экспортко кеткенде дагы уй менен буканын этинин айырмасы $1 барып калат. Айырмасы? Айырмасы эле. Буканын эти кымбатыраак болот. Себеби дегенде буканын этинде май азыраак болот, белок көбүрөөк болот да. Ошого байланыштуу мындай баалуулугу жогору. Даже мына колбасный цехтер, мясокомбинаттар ошо этти алган учурда уйдун өзү баягы 4-5 жыл жашап койгон уйдун эти, мисалы бүгүнкү күндө 360-380 сом кабыл алып аткан баазы. Бишкектеги эл ошол 380 сомдук этти сата турган болсо өтпөйт, ал жебейт эч ким. Себеби дегенде биякта ошондой аткорумдан келген, багуудан келген телятинаны жеп көнүп калышкан. Уже эле рыноктун требованиясы башка. Ошон үчүн ошого салыштырмалуу Бишкекте бир 2-3 фактордун негизинде кымбатыраак да. Аренда жер кымбат. Мисалы алалы, кээ бир жерде бизде аренда жер 1 квадратный метр $100, $200 чейин чыгып атат да. А ошол эле айылда 100 эсе арзан. И ошол дагы түздөн түз тиги баанын формироваться эткенине эме берет да. Түрткө берет. Сизге суроо берейин деп атам. Сизден эксперт кылып атасыз. Азыр дегенде биздин Кыргызстанда шыя тигүүчү өнүккөн аябай. Ошону кандай брендтерин сиздер эксперт кылып атасыздар? Кайсыл тараптарга дегенде? Өзгөчө басым жасайт эмеспи? Бренд кылып өздөрүнүн бир же рубашка дейлиби, же бир көйнөк дейли, ошону бир бренд кылып чыгарат эмеспи? Биздин эми азыр тигүүчүлүк тармагында айта кетсем, негизи эле азыр биздин жакынкы
өлкөлөрдүн бири бул Россия мамлекети, аябай эң чоң рынок десек болот. Бул базар азыркы күндө биздин бүт тигүүчүлөрүбүздүн продукциясын алып келип жатат. Ошо сиз айткан көйнөк дейсизби, шым дейсизби, баардыгын эле алып келип жатат. Биздин баардыгыбыздын бул айыл чарба продукциясын деле, тигүүчүлүк продукциясында деле Кыргызстанда жасалган деген бир эле брендинг менен ошол брендти алдыга чыгаруу максатында иштерди алып жүрүп атабыз азыр. Ал ичиндеги өздөрүнүн ар бир компаниянын кандай бренд менен чыгып атат, ал өзүнүн иши, бирок баардыгы Кыргызстанда жасалган деген брендти алдыга жылдыруу. Өзүнчө бир эмблема тагылып турган да. Ошону сиз экспорт кылып атканда тегилиштерине, жиптерине же болбосо бир материалдын бир баалуулугуна же болбосо бир качество карайсыздар да. Бизде ошого талап жооп береби Кыргызстанда? Да, негизи любой бардык продукция, да, экспортко чыккан продукция бул экспорттоп аткан, импорттоп аткан мамлекеттин талабына жооп бериш керек. Мисалы үчүн этти азыр биз Саудияга жөнөтсөк, алардын эң биринчи талабы бул эт халал деген сертификаты болуш керек. Кытайга жөнөтсөк, Кытайда ЖПЛ ал дагы биздин Кыргызстанга келип, ал жакты көрүп кетишет. Ошол мейли швейка болобу, тигүүчүлүктө деле биз Россия азыр бүгүнкү күндө талап кылып аткан, бул биздин ЕАЭПтин тармагында, ЕАЭПтин бириккен өлкөлөрдүн тех регламенти деп коет, ошого жооп берген болсо, ал өтө берет, экспортко чыга берет. Демек, бул бизден любой продукция кетет, ошол импорттоп аткан өлкөнүн талабына жооп берсе. Азыр эт боюнча азыр айта кете турган, кошумчалап кете турган нерсе бул биздин эттин талабына баасы эмнеге өзгөртүп атасыздар да? Талап жогору болгон үчүн. Значит, биздин акыркы жылдары биз өндүрүп аткан эттин сапаты жакшы боло баштады. Биз ошол импорттоп аткан мамлекеттердин талабына жооп бере баштады. Биздин эт ошого биздин малдарды алар тирүүлөй болобу, эт болобу, бүт баарын импорттоп, биз экспорттоп, ошол көбөйгөн сайын баасы дагы конкуренция рынокто жакшы болгон үчүн баасы көтөрүлдү десек дагы болот. Мындан сырткары биз баардык ошол өндүрүүчүлөрдү азыр Акимбек байке айтып кеткендей, кошумча нарктын чынжырчасы деп коет да. Бул ошол жеп аткан чөбүнөн баштап сатууга чейинки баардык стадияларын азыр үйрөтүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө биздин фермерлер мындай структурированно багыш керек да. Мисалы үчүн ар бир айда ушунча мал экспорттолуп бирдей кете турган болуш үчүн аны баардык фермерлерди баардыгын окутсак, анан кийин бирдей мисалы үчүн качан уколун берет, вакцинациясын берет, анын баардыгын Бакыт мырза деле, Акимбек байке деле баардыгын жакшы билишет. Баардыгын эгерде тизсе, ушул ассоциациянын мүчөлөрү бүгүнкү күндө 1000ге жакын по-моему дыйкандар биригип калды да. Ошолордун баардыгын бириктирип, анан ар бир ай сайын структурированный бир мамлекетке ошолордун талабына жооп бере турган кылып туруп, ылайыктуу кылып туруп экспорттоп баштасак, бул бир темпте кете турган нерсе да, өсүш көрсөтө турган нерсе. Андан соң. Анан мындан сырткары ошол эле азыр мен айтып кеттим го, жанагы прослеживаемость деп коет да. Бул чөптөн, кандай чөп жегенден баштап акыркы эти кандай даамга келет. Ошонун баардыгын дагы сакташыбыз керек. Жок, бул азыр сыртка чыгып аткан любой продукциянын QR кодун талап кылышат. Ал каерде, качан, кандай чөп жеген, суу кандай ичкен, качан вакцинация алган, полностью ошол чип аркылуу. Каерден кантип союлган, ушундан бери. Союлгандан акыркы ошол биздин азыр талапка жооп бере турган союучу убойный цехтерибиз дагы ошол чет өлкөнүн талаптарына ылайык жооп бериш керек. Мисалы үчүн халал болсо халал стандарты менен союлуш керек. Хас болсо хас менен жооп бериш керек. Ошонун баардыгын бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын, значит, жаңы мындай этабына да, мындай экспортко багытталган уровеньне чыгып алдык десек болот. Ошол себептен дагы баа азыр көтөрүлүп, кайра нормалдаштырылып, мондай келип атат. Бирок бул айта кетчү нерсе, ошо баанын көтөрүлүшүнө дагы экспорттун көбөйүшү себеп болот десек. Чоң рахмат силерге. Убакыт деген учкан куш. Бизге берген убакыт бүтүп калды. Сиздер менен дагы жакшы бир жаңылыктар менен бөлүшкөнгө биздин студиябыз сиздерге ар дайым ачык. Келип туруңуздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз сиздер менен кошулушпойбуз. Кайра бир анонстон кийин кайра жолугушабыз.